Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilahe illallah kelimenin şartları. Bugün 5. şart alabız. 5. şartta süyü деген. La ilahe illallah kelimenin şartların biri süyü. Süyü bul anın karama karşılığı, жүрөктүн тарусу, жактырбоо, жаман көрүү, жек көрүү. Бул деген сүйүү деген ошол Аллах Тааламды жакшы көрүү, Аллах Тааламдын буйругун жакшы көрүү, Аллах Тааламдын пайгамбарын жакшы көрүү, Аллах Тааламдын динин жакшы көрүү, Аллах Таалам буйрук кылган буйруктарды жакшы көрүү жана тыйган нерселерин жаман көрүү. Бул ушул сүйүү деген туугандар. Мурунку аалымдар, имам Ражаб, көп аалымдар мисалдап кеткен. Сүйүү ушундай нерсе. Сүйүү болбосо адам ибадатты ишке ашыра албайт. Коркуу менен үмүт ушундай бир чымчыкка салыштырган. Оң жагында канаты үмүт болсо, сол жагында канат коркуу. Аллах Тааламдан биз бейишин үмүт кылабыз, коркуп тозогунан коркобуз. Жана чымчыктын башы болбосо, коркуусунан дагы үмүтүнөн да пайда жок. Бул сүйүүгө окшош турган, сүйүү. Ушул сүйүү адамды алдыга жетелейт. Аллах Тааламдын буйруктарын аткарууга, тыйгандарынан тыйылууга, Аллах Тааламды жакшы көрүүгө. Фудайл ибн Ияттын бир жакшы мисалы бар. Керек болсо сүйүү бул коркуудан дагы өйдө турат дейт. Карап көргүлөчү, эгерде бир эки адам, кулдар, мурунку кулдарга салыштырган кол алдында эки кызматчың бар болсо, мисалы, бири сени чын эле жакшы көрөт, бири сенден жөн эле коркот. Жакшы көргөндүгүнөн эмес, корккондугунан сенин буйруктарыңды аткарат. Кимиси буйруктарыңды чырайлуу, жакшы аткарат. Коркуп жүргөн адамбы же сүйүп аткарып жүргөн адамбы? Коркуп жүргөн адам, сенден именген адам, сени көргөндө гана көзүңчө аткарып коет, а сени сыйлап сүйүп жүргөн адам ал адам сен жокто дагы жакшы аткарат. Адам баласы дагы Алла Тааламды жакшы көргөн болсо, буйруктарын жакшы көргөн болсо, буйруктарын чырайлуу аткарат туугандар. Аллах сактасын, эгер жүрөктө Аллах болгон сүйүү жок болсо, буйруктарын аткарууга жакшы көрүү жок болсо, бул келменин шарттарын буза турган нерселер туугандар. Мухаммад сүрөсү 9-аятта Алла Таалам айтат: "Залика би аннахум кариху ма анзалаллах фа ахбата амалахум" дейт. Себеби алар Аллах Таалам түшүргөн өкүмдөрдү жактырган эмес эле, жаман көргөн эле. Ошол үчүн Алла Таалам алардын амалдарын жокко чыгарып салды дейт. Ошон үчүн мусулман адам эч убакта Аллахтын буйруктарын жаман көрбөшү керек, жүрөгү тарбаш керек, жакшы көрүш керек. Тавба сүрөсүндө 24-аятында Алла Таалам айтат: "Кул ин кана абаукум ва абнаукум ва ихванукум ва азважукум ва аширатукум ва амвалун иктарафтумуха ва тижаратан тахшауна касадаха ва масакину тардаунаха ахабба илейкум миналлахи ва расулихи ва джихадин фи сабилихи фатараббасу хатта я'тияллаху би амрихи валлаху ла яхдил кавмал фасикин." Айткын ей Мухаммад, эгер силердин атаңар, балдарыңар, бир тууганыңар, аялдарыңар, үй бүлөңөр, тапкан акчаңар, кылган бизнесиңер, жашаган жерлериңер Аллахтан да жана Аллахтын элчисинен дагы жана Аллахтын жолунан дагы өйдө көрө турган болсоңор, өйдө андан да артыгыраак сүйө турган болсоңор, ушул жогоруда эскерген эсерди, анда силер Аллах Тааламдан азапты көтөргүле. Фатараббасу хатта я'тияллаху би амри. Аллах Таалам пасыктарды түз жолго багыттабайт дейт. Ошон үчүн мусулман адам туугандар эч нерсени Аллахтан да өйдө коюп көрбөш керек. Мусулман адам эч нерсени Аллах Тааламдан да өйдө жакшы көрбөш керек. Ошол үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Салатун ман кунна фихи важада халаватал иман." Эгерде ушул 3 нерсе адамда боло турган болсо, ыймандын даамын сезет деген. Биринчиси ан якуна Аллаху ва расулуху ахабба илейхи мимма сивахума. Биринчи Аллах жана Аллахтын элчиси ага бардык нерседен артык болуш керек. Бардык нерседен туугандар. Аллах жана Аллахтын элчиси мына ушул нерселер жүрөгүндө ушундай сезим болсо гана, ошондо гана ыймандын даамын татат болот. 3 нерсе болсо деп. Экинчиси ва ан юхибба ал мар'a ла юхиббуху илля лилла. Жана бир адамды жакшы көргөн болсо тек гана Аллах үчүн жакшы көрөт. Ва ан якраха ан яуда фил куфри кама якраху ан яqdhifa фин нар. Жана капырчылыкты ушундай жаман көрсүн, кадимки тозокко түшүп, ошол тозоктон куткарылып кайра ошол тозокко кайтып барышты жек көргөндөй капырчылыкты ушундай жаман көрсүн дейт. Мына ушул нерселер жүрөктө болсо туугандар, ошондо адам ыймандын даамын сезет. Ла илаха иллаллахнын
шарттары бул туугандар. Майда сүрөсүндө 54-аятында Алла Таала айтат: "Я юхалладина аману ман яртадда минкум ан дини фасауфа я'тиллаху биқаумин юхиббухум ва юхиббуна адиллатин алал муъминин аиззатин алал кафирин." О Аллахка иман келтиргендер, туугандар, дайыма о Аллахка иман келтиргендер дегенде ушул эки нерсени камтыйт. Бул жерде Аллах Таала мага бир нерсени буйрук кылайын деп турат, же болбосо бир нерседен тыяйын деп турат деп. О Аллахка иман келтиргендер, ким бул динден жүз буруп кете турган болсо, ким бул силердин араңардан бул динден жүз буруп кете турган болсо, фасауфа я'тиллаху биқаумин, Алла Таалам жакында башка коомду алып келип коет. Юхиббухум, Аллах Таалам аларды жакшы көрөт. Ва юхиббуна, жана алар дагы Алла Тааламды жакшы көрөт. Адиллатин алал муъминин, момундарга жумшак, жөнөкөй болушат алар. Кол сунган, карапайым болот, кичипейил болот. Аиззатин алал кафирин, капырларга алар ызаттуу болот деп. Бул жерде дагы ал коомдун Алла Таала мактап жакшы эскерген бири, Аллах Таалам аларды жакшы көрөт, алар Аллах Тааламды жакшы көрөт деп туугандар. Сүйүү, туугандар, сүйүү болбосо, Аллахты жакшы көрүү, Аллахтын амилдерин жакшы көрүү болбосо, ла илаха иллаллах келмеси ишке ашпайт туугандар. Ал эми Аллахка болгон сүйүү бардык нерседен бийик болбосо, анда адамдын иманында кооптуу болот, иманы коркунучтуу болот. Бакара сүрөсүндө мисалы мушриктердин сүйүүсүн караңыздар. 165-аятында Алла Таала айтат: "Ва минан наси май яттахиду мин дуниллахи андада юхиббунахум ка хуббилла валладина аману ашадду хуббан лилла." Адамдардын арасынан Аллахтан башка нерселерди теңдеш кылып алгандар бар, Кудайга тең деп. Алар юхиббунахум ка хуббилла, Алла Тааламды жакшы көргөндөй кылып ошолорду жакшы көрөт дейт. Ал эми Аллахка иман келтиргендер андан да катуу жакшы көрөт Аллах Тааламды дейт. Катуу сүйүү менен Алла Тааламды жакшы көрөт дейт. Бул жерде кимдерди айтып атпаганда, мушриктерди. Жана буттарга, айкелдерге сыйынгандар дейт. Булар Кудай Тааламга теңдеп алды. Эмнеде теңеп алды туугандар? Алар айтыштуу, Кудай Тааламды биз жаман көрөбүз деп. Жок, алар да айтып атат, биз да Кудай Тааламды жакшы көрөбүз деп атат. Жана ошондой эле бул сыйынып аткан буттарды дагы, айкелдерди да жакшы көрөбүз деп атат. Бирок Алла Таалам бул нерсени эскертип атат, бул ширк экенин. Не дейт? Себеби дегенде ширктин мааниси эмне туугандар? Теңөө. Кудай Тааламдын кайсы бир касиеттерин бир махлукаттарга теңөө. Мейли ошол сүйүүдө болсун, мейли ошол суранууда болсун, дуада болсун, үмүттө болсун, коркууда болсун, бу жерде сүйүүдө теңеп койду бул мушриктер. Аллах Тааламды кандай жакшы көргөн болсо, ошол өздөрү сыйынып аткан айкелдерди, буттарды дагы кудум ошондой кылып жакшы көрдү. Ошол үчүн Алла Таалам айтты, бул нерсе туугандар ширк экен бул. Себеби булар Алла Тааламды теңеп койду. Сыйынып аткан кудайчаларын, буттарын Аллах Тааламга теңеп койду. Сүйүүдө теңеп койду. Анан ушуну эстеп калыңыздар туугандар. Сүйүү дегенде мунун түрлөрү бар. Негизги алымдар бөлгөнү ушу 4 түрү бар. Биринчи сүйүү бул ушул мушриктердин сүйүүсү туугандар. Ширк сүйүү деп коет. Ширк сүйүү булар ошол Алла Тааламды да жакшы көрөбүз, биз буттарыбызды да жакшы көрөбүз деди. Ал эми момундар не дейт? Алла Тааламды эң катуу жакшы көрөт деди. Мындай чыкканда момун адам Кудай Тааламды жакшы көргөндөй кылып башка бирөөнү жакшы көрбөш керек. Бардык нерседен өйдө көрүш керек Алла Тааламды. Ал эми бул мушриктер өзүнүн буттарын жакшы көргөндөй Аллахты да жакшы көрөбүз деди. Бул биринчи ошо мушриктердин сүйүүсү, бул туура эмес туугандар. Экинчиси арам сүйүү бар. Махабба, мухаррама, арам сүйүү. Эгер сиз ушундай сүйүүгө туш болуп калган болсоңуз, арам сүйүүгө, Аллах Таалам мындай сүйүүнү тыйган сүйүүгө туш болгон болосуз. Бул кандай? Бул Аллах Таалам тыйып койгон, Алла Таалам арам деген нерселерди, Аллах жакшы көрбөгөн нерселерди жакшы көрүшүңүз. Алла Таалам жакшы көрбөгөн нерселерди жакшы көрүшүңүз. Мисалы, Алла Таалам арам, аракты арам деди, музыканы арам деди, кредитти арам деди. Ушулардын бардыгын Аллах Таалам эмнени арам десе, ошол нерсени Алла Таалам жаман көрөт. Капырчылыкты Алла Таалам арам кылды, ширк кылууну арам кылды. Эмнени Алла Таалам арам кылса, ошол нерсени адам дагы, арам болсо ал өзү үчүн арам да. Мен ага жологон жокмун да. Ал аткарса өзү аткарып атат да, алса өзү алып атат да, кылса өзү кылып атат да. Мага ысык да эмес, муздак да эмес. Жок, момун адам мындай болбойт. Момун адам ошого бушайман болот. Жакын тууганы бир күнөөгө түшкөн болсо, ошол күнөө ишти жаман көрөт. Жакындары ошого түшүп калса ошодон арылса экен дейт. Мен кылбасам деле деп, бирок ошону колдоп, ичинен жакшы көрүп, кээ бирер мүмкүнчүлүгү жок кылайын десе, бирок
мүмкүнчүлүгү болсо ошондой күнөө ишти кылмак, зына мисалы никес жыныстык катнашка баруу, арам нерселерди көрүү. Алла таала эмнени арам десе, ошол нерселерди адам самоо, ошону кылыштыкты каалоо, бул арам сүйүү туугандар. Ошону сүйүп аткаргысы келүү жана жалган ээлерин жакшы көрүү, чындык ээлерин жаман көрүү. Эгерде чындык ээлерин жаман көрүп, жалган ээлерди капырлардын мушиктер жакшы көрөт болсо, бул анда эки жүздүүлүктүн сүйүүсү болуп калат туугандар. Үчүнчү сүйүү бар, бул табият сүйүүсү туугандар. Табият. Бул сүйүү үчүн адам баласы күнөөкөр болбойт. Бул кадимки эле өзүнүн аялын жакшы көрөт, балдарын жакшы көрөт, ата-энесин жакшы көрөт, коңшу колон туугандарын жакшы көрөт, досун жакшы көрөт, машинасын жакшы көрөт, үйүн жакшы көрөт дегендей. Ушундай бул табияттагы сүйүү. Бул нерсеге адам күнөө албайт. Бир эле жолу бар, ушул жерде күнөө ала турган жер. Эгерде ошол жакшы көргөн нерселери Кудай Тааламдын буйруктарынан тоскон болсо, эгер ошол жакшы көргөн нерселери Алла Тааламдын буйруктарынан тоскон болсо, ошол табият сүйүү дагы арам сүйүүгө айланат туугандар. Аялыңа айтты, мисалы, сен мени жакшы көрө турган болсоң, мен менен жашайм десең, сен арак ичкен, сен намаздарыңды таштагын, жаман жолдо жүргөн, антпесе сен менен мен жашабайм деген шарт койду. Анан аял менен жашашы үчүн арак ичет, жаман иштер жасайт. Мисалы, жакшы көргөн адамыңыздардын талабын аткарам деп күнөөгө түшпөш керек. Кайсыл учурда жакшы көргөн адамдарыңызды табият сүйүүдөгү болгон жакшы көргөн адамдарыңыздын талабын аткарайын, аларды ыраазы кылайын деп Кудай Тааламдын буйругуна каршы келсеңиз, Кудай Таалам буйруган буйрукту аткарбай койсоңуз, анда ошол учурда табият сүйүүңүз дагы жакшы күнөө сүйүүгө айланат. Анан төртүнчү сүйүүсү бул важип сүйүү. Бул милдет туугандар. Ушинтип сүйүш керек. Важип сүйүү дегени парз сүйүү. Алла Тааламды, пайгамбарды, динди, Аллахтын буйруктарын, момундарды жакшы көрүү. Бул парз сүйүүгө кирет туугандар. Ушул 4 бөлүгү. Ибн Кайым рахимахуллах айтат: "Лау арафал абду кулле шей ва лам я'риф раббаху факааннаху лам я'риф шей'ан." Эгер адам баласы бардык нерсени билип, таанып, бирок Роббисин билбеген болсо, ал эч нерсени билбеген дейт. Кимде ким Аллах Тааламды тапкан болсо, эмнени жоготту? Кимде ким Аллах Тааламды жоготкон болсо, эмнени тапты? Туугандар, субханалла, бул ибадатта даам бар. Ибадатта ушул Аллахтын буйруктарын сүйүп аткаруу, Аллах тийган нерселерди жаман көрүү, ушул нерсени түшпөсөм экен деп жүрөк менен бушайман болуу. Алла Таалам ушундай адам баласына мындай бир рахатты берет. Ар бир окуган намазынан, кылган зикиринен, жакшылык иштеринде кылганда жүрөгүндө кубаныч, ыймандын даамын сезүү, рахатты, бактылыкту сезет туугандар. Ал эми Кудайга күнөөкөр болуп жүргөн адамдар канча күнөө иштерди кылып, сыртынан караганда ал бир бактылуу болуп жүргөндөй болгон менен, алардын жүрөктөрү, иштери караңгы, бактсыздыкты сезип жүргөн болот. Ошон үчүн канча деген көрөсүздөр, миллиардерлер байлар азын өлүп калгандар, өзүн өзү өлтүрүп салгандар, мен деген бактылуум деп жүргөн адам наркотикке өтүп кеткендер, ар кандай бузук иштерге өтүп кеткендер. Себеби дегенде Алла Таалам алардын көкүрөктөрүнө бактылыктын даамын берген эмес. Ошон үчүн алар баардык нерсеге баштарын салып жүрө берет. Себеби дегенде бактылыктын даамын сезейин деп тияка урунат, бияка урунат. Валауна ла кулла хадди мин худуди дунья ва лаззатиха ва шахаватиха ва лам язфар бимахаббатилла ва шауқи илейхи вал унс бихи факааннаху лам язфар биладда ва ла наим ва ла куррата аюн дейт. Караңыздар туугандар, дүйнөнүн бардык рахаттарын аткарсын, эмнени бүт жакшылыктарды бул дүйнөдө көрсүн, ар бир кумарына жаккан, шахватына жаккан бүт нерселерди аткарсын. Бирок Аллахка болгон сүйүү, ыймандын даамын татпагандай, ал адам эч нерсени көрбөгөндөй, эч бир даамды татпагандай туугандар. Ошон үчүн муну калымдар айткан, аттиңай биз могу татып аткан ыймандагы даамды могу байлар, мансап, бийликтеги адамдар сезгенде биз менен салгылашып, согушмак эле бул бакытты тартып алыштыкка деген. Жогоруда айтпадыкпы туугандар, 3 нерсе болмоюнча адам ыймандын даамын сезбейт деп. Ошон үчүн бул ла иляха иллаллахтын шарттарынын бири туугандар, сүйүү экен, сүйүү. Сүйүүнүн каршылыгы жек көрүү экен. Адам сүйбөй эле жаман көрүп аткара турган болсо, адам пайда жок туугандар. Мажбурланып аткарып атат, жактырбай аткарып атат. Жүрөгүндө жактырбайт. Жүрөгү тарыйт, көкүрөгү кээ бир буйруктарды жактырбайт. Эми койчу эми ошончо эле кетип эми. Бул ал не буйрук Алла Тааламдын китебинде турат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде турат. Айтпадыкпы жаңы жолу? Сенин ата-энең болобу, бир туугандарың болобу, үй бүлөң болобу, аялың болобу, бала чакаң болобу, бизнесиң болобу, акчаң болобу,
досторуң болобу, ким гана болбосун, ал Аллахтан да өйдө турбаш керек тугандар. Ар бирөөнүн өзүнүн орду бар. Аларды да сыйлайбыз, урматтайбыз, бирок Аллах Тааламдын баардык нерсени өйдө көрөбүз. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухариде, Муслимде келген хадисте айтат: "Аутакурал иман аль-хуббу филла вал-бугду филла" деп. Ыймандын эң бекем туткасы, эң бекем ыйман кайсы депсең, пайгамбар саллаллаху жооп берет: Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн жаман көрүү деп. Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн жаман көрүү. Дагы бир хадисте келет: Аллах үчүн тыюу, Аллах үчүн берүү. Бүт кылган ишиңиз ошол Кудай Таалам үчүн болсун. Бир жаман нерселерди көрдүңүзбү, ошону жаман көрүңүз, себеби Алла Таала аны жаман көрөт. Жакшы иштерди көрдүңүзбү, жакшы көрүңүз, себеби Алла Таала аны жакшы көрөт. Аллахтын ар бир буйругу жакшы иш, Алла Тааламдын ар бир тыюусу жаман иш. Ибн Таймия Мажмуа Фатавада айтат: "Валейса лил кулуби сурурун вала лазза тама илля фи махаббатиллахи ва тақарруб илейхи." Жүрөктөрдө эч кандай сүйүү боло албайт, кубаныч, рахат болбойт, качанга чейин Аллахка жакындоо, Аллах Тааламды жакшы көрүү деген нерсе орномойчу дейт. "Вала тумаккину махаббатуху илля бил-и'рад ан кулли махбуб сива ва хади хакыйкату ла илаха иллаллах." Эч нерсени Алла Тааламдан да өйдө көрбөсө, Аллах Тааламды өйдө көрө турмасо, баардык нерсенин эң сүйүктүүсү Аллах Таалам болсо алага, мына бул ла илаха иллаллах келменин чындыгы ошол жерде деп айтып атат да. Бул дүйнөдө бейиш бар. Кимде ким бул дүйнөнүн бейишине кирбесе, ал акыреттин бейишине кирбейт деп келет алымдар айтып тургандар. Бул не десе ла илаха иллаллах, Аллах Таалам болгон сүйүү. Бул сүйүү ибадат ишке ашпайт экен тугандар. Ишке ашпайт. Сүйүү бул ибадаттын негиздеринен. Мисалы, жана Фатиха сүрөсүндө эле намазды окуп атканда "Альхамдулиллахи роббил аламин" дегенде, аламдардын роббисине болгон Аллах Тааламга мактоо болсун дегенде алар айтат, бул нерсе сүйүү бар деп бул жерде. Мисалы, жашоодо били бой Аллахтан башкаларды сиз сүйгөндө, ошонун заты үчүн сүйбөйсүз. Ошондогу бир нерсе үчүн сүйөсүз да. Тек гана Алла Таалам заты үчүн сүйүлөт тугандар. Мунун мааниси эмне? Мисалы, сиз бир адамды жакшы көрсөң, эмне үчүн жакшы көрөсүз? Заты үчүн эмес. Ошол адам же сулуу болгондугу үчүн, же ошол адам сизге бир жардам берген үчүн, же ошол адам сизге тууган болгон үчүн, мындай бир нерсе үчүн дегени бар да. Же ошол сиздин балаңыз болгон үчүн деген нерсе да. Тек гана Алла Таалам тиг үчүн буйук үчүн эмес, Алла Таалам болгон үчүн. Сиздин жаратуучуңуз, сиздин ырыскы берүүчүңүз. Альхамдулиллахи роббил аламин, аламдардын роббиси Аллахка мактоо болсун деген сүйүү жатат деп. Ар-Рахман Рахим, ал райымдуу, мээримдүү дегенде үмүт жатат дейт. Үмүт кылып атасыз. Ал райымдуу. Малик яумиддин, кыямат кайымдын падышасы дегенде коркуу жатат. Ошон үчүн алымдар айтат, ушул сүйүү, үмүт, коркуу деген ибадаттын негизи тугандар. Кайсыл учурда ушул нерсе кемисе, анан ибадатта шалакылык келет, каталык келет. Ошон үчүн бирөөлөр намаз окуп, физарядкада болуп, анан намазын таштап салат. Себеби ошол сүйүүсү ойгонгон жок. Же ошолдон ибадаттан даамын сезген жок. Бирөөлөр окуп таштап салат, кайра баштап алат, кайра таштап салат. Бул жактан бир көкүрөгүндө бир түнөк таба албай атат да, ыймандан. Бир даам сезе албай атат. Ошон үчүн коркуу, ошол айттык го жаңы жогоруда, чымчыктын канатындай деп. Эки канаты бар, анан башы бар. Башы сүйүү болсо, оң канаты коркуу, үмүт, сол канаты коркуу. Ошо тең салмакта жүрүш керек. Үмүт дагы узарып кетпеш керек. Үмүт узарып кетсе дагы ибадатта каталык пайда болот. Мисалы, үмүтү көйүп кеткен адамдар эми жетишем да, аткарам да буйруса, али бүт алдыда го үмүт шайтан. Ой алды деп. Кудай буйруса мына балалуу болобуз, анан неберелүү болобуз, анан чоңойтуп алып ошондо деле окуп жетишем деп үмүт узарып, ошондо баарын баштайм, жакшы Кудайдын буйруктарын аткарып баштайм, анан тыйыламда отуруп, ага жетпей өлүп калат да. Үмүт узарып кеткен, анын жашоосу балки 40 жашта эле өлмөк, же 50 жашта өлмөк. Ал 70 жашта план коюп алган. Көрөсүң Кудайдын буйруктарын баарын аткарып, тыйгандарын ушул жашта тыйылам деп. Ага сен өлүп калган. Коркуу дагы көйүп кетсе, коркуу деген не? Алла сактасын, Кудай Таалам болгон коркуусунун артынан жаман күмөндө болуп кетүү. Алла Таала мени кечирбейт, мен тозокко гана түшөм го, Кудай Таалам мени жаман көрөт, жек көрөт деп адам жаман ойдо болбош керек Кудай Таалам. Алла Таалам кечирет. Ооба, күнөө кылсам мунун жазасы бар. Аллахтан тозокко салат деген коркуу болуш керек. Бирок кээ бир адамдар коркуунун атынан үмүтүн үзүп салышы мүмкүн. Алла сактасын. Себеби деген адам
Кудай мени кечирбейт, мен тозокко түшөм десе, анда эмне үмүт өскөндөн кийин адам кайра артка кетет, Алла сактасын. Кээ бирөө алкаш болуп кетет, кээ бирөө өзүнүн жанын кыйып салат. Ошондой чоң жакка кетип калуу ыктымалы бар. Ошон үчүн үмүттү дагы, коркууну дагы тең салмак кармаш керек. Бирок ушул эки нерсени жетелей турган нерсе туугандар сүйүү. Аллах Тааланы жакшы көрүңүз. Аллах Тааланы жакшы көрүңүз, пайгамбар саллаллаху алейхи жакшы көрүңүз, ислам динин жакшы көрүңүз, мусулмандарды жакшы көрүңүз. Ошо сүйүү, Кудайдын буйругун жакшы көрүү, тыйган нерселерин жаман көрүү, ошону аткарып салуудан ошондо адам ыйманын даамын сезет. Ошон үчүн канча хадистерде келет, кайсы бир адам бир күнөө ишти Кудай үчүн таштаса, Алла Таала ана адамдын жүрөгүнө нур берет. Кудай үчүн таштаган. Канчалык күнөөдөн адам арылган сайын жүрөгү нурдана берет туугандар. Ушундай да, Алла Таала ушундай мыйзам түзүп койгон. Канчалык адам буйруктарды аткарбай, күнөө иштерди жасай берген сайын ошончолук жүрөк карай берет. Анан барып туруп, жүрөк канчалык карайган сайын ыймандын нурунан алыстап туруп, ошон үчүн бирөөлөр дават айтканы, Куранда келген аяттар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистери ага чымын чаккандай да эмес, жүрөгүн таасирде берип койбойт. Эмнеге себеби анын жүрөгү күнөөнүн артынан тоо кылбай, ага айырмасы жок, күнөө, соопту жакшы көрүү, күнөөнү жаман көрүү деген сезим жок болуп калган да. Ошондой коркунуч бар туугандар. Ошон үчүн адам сүйсүн, Алла Тааланын болгон сүйүүн, бардык нерсени өйдө коюп, ошол учурда эле үмүтүн да өчүрбөй, коркуу баарын сактап турган болсо, алхамдулилля жакшы болот.